Рахмат, Наваржал, саламатсыздарбы? Эми, Курсан Асанович, siz түшүндүрүп бересизби, негизи бизге дагы депутаттарга да, элге дагы мындан ашып кетсе 5 жыл мурда 2014-жылы аскердик реформа деп кыйкырып, анан ошонун негизинде өзгөртүү жүргүзгөндө ички иштер министрлигинен улуттук гвардияга өткөн. Туурабы? Ооба. Азыр эмне болуп кетти? 5 жылдын ичинде эмне болуп кетти? Эмнеби сакталбай калды? Же эмне маселелер чыгып кетип, кайра кошуп атабыз? Ошону жакшылап түшүндүрүп берип койсоңуз элге. Сен түшүндүрүп атасыңбы? Урматтуу Чыныбай Акунович, биринчиден баякы эки учурда тең бизде мамлекет башчыларынын жарлыгы чыккан. Билесиз, бир форма кийгенден кийин биз алардыкын талкуулабайбыз, бардыгын иш жүзүнө ашырабыз. Мен ойлойм, азыркы учурда мына өткөзүлүп жаткан себебин өткөндө дагы айткан элек. Биринчиден ички аскерлери баягы 2014-жылы өткөрүлгөн улуттук гвардиянын катарына киргенден кийин толук кандуу өз мүмкүнчүлүгүнө тийиштүү деңгээлде аткара албай калды деп жазылган. Бул обоснованиядачы, негиздемеде, кыргызча айтканда. Себеп дегенде билесиз, коомдук коопсуздукка, ошондой эле башка чараларды караганда, айрыкча коомдук коопсуздукта бул мында тиешелүү түрдө бизге жардам бере албай калган. Себеби дегенде, ал улуттук гвардиянын катарында болуп калган да. Азыркы учурда 2018-жылы болсо, негиздемеде дагы ошол өзүнүн күчүрмөн немесине, адамдардын укугун коргоодо, толук кандуу иштөөдө ушул ички иштер министрлигине кайтарылып берилди. Мен ойлойм, ички иштер министрлиги муну толугу менен колдойт. 2014-жылдан кийинки кайсы коомдук коопсуздуктарды бул жакшы сактай албай калды? Бир мисалдар барбы конкреттүү? Эми мисал үчүн айта турган болсок, мен 2014 андай болуп эле койсун. Мисал үчүн мен июнский событияны ала турган болсом, ички аскерлер 2014-төн кийинкини сурап атам да. 2014-төн кийин Анткени себеби булар айтып атышат, биз улуттук гвардияга кошулгандан кийин тескерисинче биздин шаардыгыбыз да жакшырып, даярдыгыбыз да жакшырып, бир топ мындай баардык жагынан мындай жакшы болуп калдык эле деп атышат да. мен ойлойм, алардын даярдыгы ички иштер министрлигине ички аскерлери караганда дагы сөзсүз түрдө даярдыгы мындан да жакшырат деген ишеничтемин. Мен аны ишенем. Кайра ички иштер министрлигинде жакшырып, анда 14-жылдан кийин төмөндөп кетти деп аткан турбайсызбы? Жок, төмөндөген жокмун. Толук кандуу өзүнө бөлүнгөн тапшырмаларды 2014-кө чейин аткарылбай калган деп жазылганда, бардыгы ошондой болгон. Жок, 2014-тө дагы ушул жака булардын күчүрмөндүүлүгү артат, шартты жакшырат, булардан дагы көбүрөөк жакшы кызмат күтсө болот деп анан кийин реформа менен улуттук гвардияга өткөрүлгөн турбайбы? Чыныбай Акунович, моундай да муну ошол убакта эле бул бир канча тиешелүү мамлекеттик органдар, анан кийин ошол убактагы коргоо немеси баягы коргоо кеңеши тарабынан ушундай чечим кабыл алынган. Жок, мен ошо эмне үчүн айтып атам? Биз 5 жылда бир эле бир күнү бир улуттук гвардияга кошуп, бир күнү кайра ички иштер министрлигине алып барып, башкаларды ушинте берсек, андан баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болуп атат да. Анчалык оранын кереги эмне, андай реформа деп кыйкыруунун кереги эмне деген маселе чыгып атат да бул жердечи. Андан көрөк баардык нерсени анализдеп, анан кийин ошо баардык кызматтардын анализинен кийин анан муну өткөрүүгө болот экен, муну таратууга болот экен, муну кошууга болот экен, муну алууга болот экен деген маселе чыгыш керек да. Бунун баары тең чалагайымдык эмеспи деген суроо да. Жок, Чыныбай Акунович, мен айтканда, мен урматтуу депутаттар туура түшүнөсүңөр, мен ички иштер министринин орун басармын, бирок ушуну бизден алып жатканда мен өз оюмду, ошол өзүмдүн мекемемде жетекчиликке айткамын. Ошол учурда чалагайымдык болгон. Экинчиден, сиз туура айтып кеттиңиз. Бая кыргызда жакшы макал бар го, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, өзүңүз туура айтып кеттиңиз. 3-4 жылдында ошол реформада кээ бир жеринде бул тууру жагы бар экен, тууру эмес жагы дагы бар экен. Азыркы өткөзүлүп жатканда бул жарандардын коопсуздугун коргоодо улуттук гвардия эмес, ички иштер министрлигинин негизги милдети болот. Ошондуктан ички иштер министрлигине кайтарып бергени бул жакшы болот. Башкача айтканда, ак үйдү кайтаруу эмес, Чыныбай Акунович. Бул жөнөкөй жарандын укугун коргоодо бул өтө жакшы таасир берет. Абдан жакшы сөз айттыңыз. Анда ички иштер министрлигинин өзүндө патрулдук милицияны ГАИге кошуп, эми кайра ГАИден патрулдук кылып аткандын кандай түшүнсө болот? Анын ичиндеги өзгөрүштөрдү кандай түшүнөбүз анда? Туура айтасыз. Бул жол кайгыл кызматында дагы, урматтуу депутаттар, бая патрулдук милиция болду. Кайрадан аны биз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоону башкы башкармалык кылып өзгөрттүк да. Себеби азыр мына коопсуз шаар кирип, мына проектиси, акылдуу шаардын компонентинде. Азыр ошол
кайрадан биз ошол патрульный служба милиция деп ПСМ деп ачып атабыз да. Мисалы үчүн ошол шартка байланыштуу. Чын убакын бул Ошол реформа беле же ошол реформанын кереги бар беле? структуралык өзгөрүү. Бул эми структуралык өзгөрүү болуп атат. 18. Коопсуз шаар азыр иштей баштады да чын убакын. Ошондон кийин баягы сиз айткан патрульдук милиция иштеш керек эле да. А биз коопсуз шаар проекти иштебей туруп тиги службаны түзүп алган элек. Анын дагы жакшы жаман жактары бар. Курсан Сатарович, ошондо дагы бул укмуш реформа деп ички иштер министрлигинен рапорт берилген, министрлер ишерге келип, ошо өзгөртүп атканда күпүлдөп айтышкан, сизге окшоп эле далилдешкен. Чын акынч, бул өзүңүз айттыңыз го, баягы кээ бир мына реформаны жүрсө бул жаңылануу да дайыма болуп жатчу процесс экен. Ошол кемчиликтерди биз азыркы учурда оңдоонун үстүндөбүз деп айтсам туура болот. Рахмат сизге.